Улуу Кыргыз дөөлөтү. Каралуучу суроолор: Уйгур кагандыгы жана анын кыйрашы. Кыргыз каганатынын негизделиши. Кыргыз кагандыгын изилдеген окумуштуулар. 6 класста силер билгендей эле Борбор Азияда 744 жылдан 840 жылга чейин улуу уйгур кагандыгы жашаган. Бул уйгур кагандыгына Борбор Азияда жашаган элдер салык төлөп турушкан. Ошону менен бирге эле эни сайлы кыргыздар дагы салык төлөп турушат. Бирок 820 жылы кыргыз ажоосу өзүн каган деп жарыялайт. Каган деген сөз хандардын ханы, же болбосо көчмөн элдеринин башкаруу титулу. Кыргыз ажоосунун өзүн каган деп жарыялашы бул түздөн түз уйгур каганатына согуш жарыялагандын белгиси болот. Аны уккан уйгур каганы кыргыздарды тындым кылыш үчүн Энесайга аскер жөнөтөт. Бирок кыргыз аскерлери уйгур аскерлерин алдын тосуп чыгып, бардыгын кыйратышат. Ошентип 820 жылдан 840 жылга чейин уйгур каганаты менен Энесайлы кыргыздардын ортосунда 20 жылга созулган согуш болот. Уйгур каганы 840 жылдарга уйгур каганатында кыш оор түшүп, мал мүлкүнөн, ошондой эле жанагы мал чарбачылыгынан ажырап, элдик көтөрүлүштөр күчөп кетет. Жана ордодо тактуу үчүн күрөш аябай курчуп кетет. Бул абал уйгур каганатын бир топ алсыратат. Ошол эле маалда кыргыз кагандыгында социалдык экономикалык жактан толук жетилип, күчтүү мамлекетке айланып жаткан болот. Ошондо кыргыз каганы Ордо балыкка чейин басып келип калган болот дагы, уйгур каганына ультиматум жарыялайт. Ультиматум деген эмне? Бул коркутуу, үркүтүү жолу менен чечкиндүү талап коюу, же болбосо күч колдонуу аркылуу коркутуп, үркүтүп, үстөмдүк кылуу. Ал ультиматумда мындай деп жазылган: Сенин тагдырың чечилди. Мен жакында алтындалган ордоңго басып кирем. Ордоңго атымды байлайм, туумду саям. Кудуретиң жетсе күч сынаш, болбосо алдыман чыкпай жогол. Ошентип 840 жылы 100 000 аскери менен кыргыз каганы Ордо балыкка басып кирет дагы, аны талкалап, өзүнүн туусун саят. Жана Ордо балыкты басып алат. Ошентип 840 жылы улуу кыргыз кагандыгы түзүлгөн. Бул каганат территориясы эбегейсиз чоң мекендикти ээлеп турат. Коңшу элдер эми кыргыздарга салык төлөп турушкан. Кыргыз каганатынын аянтын көрсөк, бул кыргыз каганатынын территориясы. Карагылачы, аябай чоң мекендикте. Азыркы Монголиянын толук территориясы, Россиянын түштүгү,
Казакстандын түштүк чыгышы, ошондой эле Кытайдын түндүгү жана азыркы Синьцзян провинциясын толук камтып турган. Салыштыра турган болсок, бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасынын территориясы 40 канчалык чоң жерди ээлеп турушкан. Демек, бекеринен улуу Кыргыз каганаты деп айтылбаса керек. 840-жылы кыргыздар Уйгур кагандыгын талкалаган. Ал эми аман калган уйгурлар туш-тушка качышкан. Ордос менен Ганцуга, Байкалдын аркы жагына, Турфан ойдоңуна, Чыгыш Монголияга, Джунгарияга кача киришкен. Кыргыздардын мамлекетти башкаруу саясий түзүлүшү. Буну дептериңерге түшүрүп алсаңар болот. Мамлекет башында каган турган. Андан кийин буйрук же болбосо кеңешчиси. Андан кийин анын кол астындагы Бойлан, Ярган аттуу жардамчылары. Бийлик мурас боюнча уулуна, тегине, ханзадаларга берилчү. Эгер уулу болбосо, аялына, инелерине же ыйналдарга, кагандын кыздарынын балдарына берилген. Кыргыз каганатын изилдеген окумуштуулар: Василий Владимирович Бартольд. Бул россиялык академик. Ошол 20-кылымдын баштарында кыргыз каганаты жөнүндө изилдеп, аны эң алгачкылардан болуп, улуу кыргыз дөөлөтү деген түшүнүгүн тарых илимине киргизген окумуштуу. Ал өзүнүн эмгегинде, Киргизы деген эмгегинде 11-9-10 кылымдагы кыргыздардын мамлекетин улуу кыргыз кагандыгы деп атаган. Хуяков Юрий Сергеевич 1947-жылы төрөлгөн. Бул тарых илимдеринин доктору, профессор. Худяков дагы өзүнүн эмгегинде кыргыздар жөнүндө сөз калтырат. Ал улуу кыргыз мамлекети орто кылымдагы кыргыздардын тарыхында жылдыздуу мезгил деп белгилеген.